Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Түз эфирде ачык айкын программасын көрүп баштадыңыздар. Бүгүн биз кассалык машинага болгон каршылык деген теманын тегерегинде кеңири талкуу кылабыз. Бизде конокто мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Нурлан Умтулов, ошондой эле Ынтымак Бейшенбек уулу, Бишкек шаарынын тургуну, ошондой эле Дордой базарында соодагер. Урматтуу коноктор, чоң рахмат, убактыңыздарды бөлүп биздин эфирге келгениңиздер үчүн, маанилүү маалымат менен элге бөлүшүүгө убактыңыздарды бөлгөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдирем. Эми биз ошол кассалык машина боюнча бүгүн Дордойго бардык. Ал жерде сатуучулардын, соодагерлердин үнүн угуп келгенбиз. Ошол видеону азыр кыска көрүп алалы, андан кийин талкууну баштайлы. Эмне үчүн? Каршы, конечно. Эмне үчүн? Жулуу, отоплениясы бар. Тети супермаркетте отурса, кассовый аппаратка согласен болмокмун мен. Ана мондо тоңуп, еще соода жок, ары бери басып турсаң, еще кассовый аппарат коюп койгонуңар туура эмес эле деп ойлойм. Ну, потому что 8 миллионов я превышу, и я не хочу платить дополнительно еще налог, понимаете? Азыр эми, мисалы, 8 миллиондан ашып кетсе, 60 миллионго болчу деп атпайбы? Мисалы, мен сизге 1000 сомго саттым бул куртканы. А мен бул курткадан сизге 4% болгондо канча болуп калат? 40 сом. 40 сом. Бир эле курткадан сизге 40 сомдон элестетиңиз, мен күнүнө 1000 куртка сатсам, мен жөн эле 40 миңди бир айда эле бир күндө эле коюм мамлекетке. А буга чейин мен бир жылга 60 миң берчүмүн мамлекетке налог төлөп. Азыр болсо бир эле курткадан, грубо говоря, бир суммадан уже 400-500дөн ашык берип атат да. Это просто биздин чөнтөккө мындай айтканда кирип атат. Кассовый аппарат деген бизге баш оорутма. Бул деген биздин чөнтөгүбүзгө асылып атышат. Биздин чөнтөгүбүздөн деген биз еще да төлөшүбүз керек болуп атат. Мен ошондой түшүнүп атам да. Мен өзүм жеке номерим. Биз деген ошончо балдарыбыз бар, проблемаларыбыз бар, расходторубуз бар. Анда деген биз дегенде мамлекетке иштеп эле күнүбүз өтөбү. Каршымын. Эмне үчүн? Соода жок. Билбейм, кассучек жөнүндө жакшы маалыматым жок экен. Потому что биринчиден элди даярдаш керек болчу. Информационный работа болуш керек болчу. Эч кандай информационный работа болбой туруп эле башында бизге келип, монтип туруп, рядтан канча адам, жаш балдар, налоговиктер туруп, своего рода рекет болгондой болуп калды. Каршы. Эмне үчүн? Жок, азыр мындай болуп атпайбы? Сиз мурун соода кылсаңыз, 2000 сом төлөйт элеңиз. Азыр канча соода кылсаңыз, ошол кылган соодаңыздын налогун төлөп атпайсыз. Бул сизге ыңгайлуубу? Ооба, туура бир соскон эмелерге, элге ыңгайлуу болсун. Потому что мы вообще сядем в лужу, понимаете? Потому что это даст определенные сложности. Что нужно каждому приобрести телефон, нужно в нем регистрировать. Порой бывают у нас возвраты, обмены бесконечные. Это просто у нас не фиксированные цены. Здесь, это базар, мы торгуемся с клиентами. Это же не магазин, это не торговый центр, это рынок. Понимаете? И я считаю, мы должны работать по патенту, и все. Потому что у нас сегодня купили, а через 5 минут она пришла, говорит, у меня муж не разрешает. И возвращает обратно. Понимаете? И это будет целая проблема. Нурлан мырза, мына азыр сатуучулардын ар кандай варианттары, ар кандай ойлорду айтып атат ошол кассалык аппарат боюнча. Сиздер негизи өкмөт ушу салык системасын жолго салуу үчүн патентти жокко чыгарып, анын ордуна ошол канча киреше тапсаң, ошондон салык төлөйсүң деген системага келип атпайбызбы? Каршылыкка негизги себеп эмне болушу мүмкүн? Бул сюжетте деле кээ бир жарандар айтып кетти, кээ бир жеке ишкерлер айтып кетти, туура эле айтып кетти. Алар айтып атпайбы, мына 8 миллиондон ашып кетсем, анда тиги патент менен иштей албай калат да. Ошондо тиги башка салыктарды төлөш керек болот да, башка салык режимдерге өтүп, мисалы азыркы учурда 8 миллион обороту болсо, анда тиги кошумча нарк салык төлөөчү болуп калат да. Аякта 12%. Ошол негизинде тиги оборот ашып көрүнүп калат да. ККМ чекти урганда, мисалы бир ай урабы же 2 ай урабы, ошо 8 миллиондон коркуп, ошондон биринчи эмеси болуп атат да. Коркунучу болуп атат. Эң негизги себеп ошол деп ойлойсуз. Ооба, ооба. Ынтымак мырза, сиз дагы ошол Дордой базарында бир канча жылдан бери соода кылып келатасыз. Ошол кассалык аппаратка каршы жарандардын катарында экенсиз.
сиздерге эмне оорчулук болду? Себеби буга чейин патент менен да иштеп келдиңиздер, туурабы? Салыкты төлөп келатасыздар. А ККМ эмнеси оор? Бисмиллахиррахманиррахим. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин бул ишке каршы чыкканыбыз, ККМга каршы чыкканыбыздын бирден бир себеби биз өзүбүз суук жакта иштейбиз. Бул балким ооба мыйзам мамлекет үчүн бир кандайдыр бир казнаны толтуруу иш аракети, бирок экинчиден бул жерде башка жерлери каралган эмес. Мисалы бизде ошол эле учурда бизде аренда деген бар, соцфонд дагы төлөйбүз, андан сырткары охрана дордойдун өзүнүн дагы майда чүйдөлөрү көп. Үчүнчүдөн ошонун ичинде эле мисалы растаможка бар. Растаможканы дагы биз өзүбүз барып, өзүбүз кылып, ушуну аны да жеке ишкерлер кылып берет, ал жака эле бир топ кылып берет. Мисалы азыр айта турган бул мырза кийип турган шымдын 1 килограмм 200 грамм чыгат. Биз тартканбыз буну. Бунун эле растаможкасы $5 айланат. $5 азыр $85тен өзүңүздөр эсептеңиздер, 400 канча сом болуп калат. Анан бул бизге эч бир ыңгайсыз болуп калат да. Биз деген анда мамлекеттин бул чыгарган мыйзамы бул элдин кызыкчылыгында эмес. Чыгарса болот эле, элдин да кызыкчылыгында. Же бир кандайдыр порогду дагы көтөрсө болот эле. Бирок бул дагы мен дагы канчалык 24 саат иштесем дагы канчалык көп тапкан сайын булар ошончолук пайызга отурганы бул албетте эч кимге жакпайт. Бул жерде Ынтымак мырза айтты, бул эл үчүн кабыл алынган мыйзам эмес депчи. Нурлан мырза, сиздер ушул мыйзамды кабыл алып атканда, патент системасынын жоктугун кабыл алып атканда кайсы факторлорду эсепке алып, кабыл алып ушундай чечимге келдиңиздер эле? Эң башынан айтып кетейин, мисалы азыркы салык мыйзамында, азыркы салык кодексинде 109 берене бар да. Ал деген мына башынан бери эле иштеп келатат. Ошо 109 беренеде эме деп көрүнүп атат да, жанагы ошондой соода операциясын кылса, бул Кыргыз Республикасы аймагында милдеттүү түрдө ошондой контролдук кассалык аппараттарды колдонуш керек деп, мына уже 12 жылдан ашып кетти, ошо берене иштеп келатат да. Бирок деген былтыр өкмөттүн токтому менен жаңы стандарттары киргизилген да. Ошондо ККМ эки эмеге бөлүнгөн да, эки стандартный, бир аппаратный ККМ, анан программный ККМ депчи. Ошол киргенде аяка график киргизилген да. Поэтапный, ошо биздин Кыргызстанда поэтапно. Мына биринчи учурда бул Бишкек менен Ош болду. Ошо 1-июлдан баштап ошо ККМди колдонуш керек болчу да. Анан азыркы учурда ал деген азыр эле кирген жок да. Бул деген бул мыйзам деген мына 12 жылдан ашык иштеп келатат. Ал азыркыга чейин бул ушу базарлар бошотулганда, бул график боюнча мөөнөтү келе элек болчу да. Азыр мына келип атат да, ошогочу. Муну айтпаш керек, мына азыр мына мыйзам менен киргизип атабыз депчи. Бул башынан бери эле бар болчу ал. Демек, ишке аша турган убактысы бүгүнкүгө туура келип атат. Биз сиздин айтканыңыз боюнча. Негизде Ынтымак мырза, сиз буга чейин бир айга канча патент алчусуз? Биз бир айга ошондо 5250 сом төлөйбүз, соцфонд менен 6000 сом төлөйбүз да. Бир айлык кирешеңиз канча эле? Бир айлык кирешени биз дагы мында так эсептеп чыкпайбыз, анткени биз өзүбүз иштейбиз. Эгер башка бирөөлөр иштей турган болсо, бирөөлөрдү алып иштете турган болсок, анда ошондой текшерүүлөрдү кылып күндө эсептеп чыкмакпыз да. Негизи эле бул мыйзам, мен ойлойм, бул мыйзам эгерде элдин дагы пайдасына чыга турган болгондо, элдер мынчалык каршылыкка чыкпайт болчу да. Себеби дегенде мына өзүңүздөр бүгүн барып келдиңиздер, көрдүңүздөр, бир дагы адам мен макулмун деп айткан жок. Бир дагы адам макул айткан жок. Анан бул өкмөттүн азыркы ойлоп тапкан мыйзамы 8 миллион деген, мен ойлойм 8 миллион бул көчөдөгү жөнөкөй павильондордо соода кылган адамдардын дагы эмеси 1 жылдык чыгат, бул 1 айлык эмес да. Бизде анча оборот жок, бирок бул ай сайын соода боло бергенден бул 1 жылда чыгат, бул тегеренет. Бирок биз мисалы 1 айда бир канча түшө турган болсо, биз аны коротобуз да, коротобуз. Зарылчылыктар болот, муктаждыктар болот, ошолордун баарын келип туруп 1 айда анан жанакынын баарын биз төгүп чыгара албай калабыз. Эгер өкмөт ойлоп чыгаргандай өзү
орто бизнес менен мынакей кичи бизнести биз жеңилдикке чыгарылдык, патенттен бошотту деп аябай чоң жарыя кылып атпайбы? Бул жарыя кылган мен анда түшүнбөдүм. Орто бизнеске кайсылар кирет, кичи бизнеске кайсылар кирет экенчи. Анан бул боюнча дагы биздин бирден бир каршылыкка чыга турган, бүгүнкү митингге чыга турганга себепчи болгон бул болсо салык кызматы биз менен ушуларды иштеш керек эле. Биз биз менен иштешкен жок. Ошол себептен да мен толук маңыздуу, толук кандуу мындай билбей атам. Азыркыга чейин эч кандай көргөн жокпуз. Түшүнүктүү, бул жерде жанагы 8 миллион жанагы кирешесинен өйдө болгондон кийин көп салык төлөп калат деп атпайбызбы? Бул жерде Нурлан мырза, экономикалык жактан, финансылык эсеп жагынан ошол жанагы 8 миллион акча тапкан адам ошол салыктын пайызын төлөй албай калышы мүмкүнбү? Сиздер мындай прогноз кылып чыккансыздар да. Бияктан мына кичине түшүндүрүп кетиш керек да. Мисалы мына айтып атпайбы, биякта 8 миллиондон ашып кетет депчи. Бирок деген ага карабастан патент, жанагы ыктыярдуу патентти деле 8 миллионго коюлган да. Мисалы 8 миллионго чейинки жеке ишкерлер ошо патент менен иштей алат да. 8 миллиондон ашып кетсе, анда деген ал башка салык режимине өтүш керек болчу да. Жанагы ККМди колдонуу бул деген кайсы салык режиминде кайсы салык төлөп атат айырмасы жок. ККМди колдонуш керек. Жана соода учурунда жана калк менен ошондой акча жүргүзүлүп турса, милдеттүү түрдө колдонуш керек да. Бир салыкка бул деген байланышкан жок да. Бул учет болуп жүрөт да, ошо учетко эле керек да. Патент болобу же бирликтүү салык болобу, ошондой соода жүрүп турса, жарандар менен анда колдонуш керек да. Ынтымак мырза, сиздердин талабыңыздар так айтсаңыз эмне? Ошол жанагы ыктыярдуу кассалык аппарат, жанагы кассалык аппараттарды жок кылыш керекпи, койбош керекпи ошондо? Бул эми аны деген ыктыярдуу түрдө кылса, ким каалагандар болсо, ошол ККМ менен колдонсун. Каалабагандар болсо, патент менен колдонсун. Патенттин да бир мындай маселеси бар. Мен ошол жазында патент бул эми мыйзамдын ойлоп азыркы ишке кирип аткан маалы буну козгоп аткандын учуру эмнеде болуп чыгып атат? Бул казынаны толтуруу болуп атат. Бирок бул жерде ишкерлердин эч кандай күнөөсү жок. Бул жерде албетте дордойдогу соодагерлердин бири дагы төлөбөй койгон эмес, төлөйт. Казынага жетиби, жетпей калдыбы, ал деген бул жерде карапайым элдин эч кандай күнөөсү жок. Себеби дегенде биз өзүбүз ошо жазында барып Свердловский налоговый эмесине барып келдик, мекемесине. Ал жактан замы бар экен, аны менен жолуп сүйлөшсөк, республиканскийге жиберди. Ошол жака барсак, ал жакта патенттин бөлүм башчысы Мурат деген байке экен, аты жөнүн унутуп атам. Аны менен сүйлөшүп, ошол учурда ал айтты, албетте силерге патент ыңгайлуу депчи. Анан менин барган себебим мындай болду. Мурат мырза, мынакей биз азыр менин изилдөөм боюнча 10 ошол жерде отуруп иштеген соодагердин 3-өсү эле мыйзамдуу түрдө төлөйт экен. Калгандары 3-өсү 5 миңден болгондо 15 миң болуп атат. Силер ошону 3 миңге түшүрүп бергиле. Эгер түшүрүп берсеңер, элдин баары төлөйт. Мындай деле төлөп атат. Ал жетпей калганы бизде эмес. Ошондо 10-ону 3 миңден түшүрүп бергенде 30 миң түшмөк. Ошондо салыкка жарты басы түшпөй калып атат. Мына көчө күнү дагы, мурда күнү дагы профсоюздун председатели Дамира Дөлөталиева менен сүйлөштүк. Ал дагы айтты, ооба, көп пайызы түшпөй калып атыптыр деди. Көп пайызы түшпөй калып атыптыр деп, чорный деп коет. Ошондой кетип атат. Бул жерде ошон үчүн мен ойлойм, салык кызматынын ичинде бир кандайдыр аудитпи же бир реформа жүргүзө турган болсо, ошолор эле ушуну эле элдин наразычылыгына каршы чыкпай, ошону эле толук жеткире турган болсо, ошол жака өз кесибин мыкты билген адистер келе турган болсо, мынакей ушул түшүндүрүү иштери боло турган болсо, мындай наразычылыктар токмокто таатанда мындайлар чыкпайт эле. Бул боюнча наразычылык жана ошондой эле жанагы түшүнүк жетпегени боюнча дагы суроолор болот. Мен ошо бир тактап коеюн да бир жолу. Кыска бир суроо берейин, андан кийин кошумчалап кетсеңиз болот. Мына жооп берип кеттиңиз. Бул кассалык машиналар мындан кийин жок болобу же кайра иштей береби? Анткени базарлардан, ар кайсы базарлардан чыгып атат. Сиздердин мындан кийинки кадамдарыңыздар кандай болот негизи? Кассалык аппараттар болот.
коюлат. Ооба, коюлат. Анткени айтып атпайм, жана мен айтып кеттим, ошо бул салык менен ККМди бул деген эки башка нерсе да. Бул ККМ дегенде бул өзүнчө салык эмес да. Бул жөн эле жана акчаны санап учет кылып турат. Болду. Салык болсо бул патент, ыктыярдуу патент болобу, милдеттүү патент болобу, бирликтүү салык болуп, бул салык болуп эсептелет, аны төлөш керек бюджетке. А контролдук кассалык аппарат бул деген атайын ошо жана учет жүргүзгөн үчүн эле да. Мисалы, мына азыр деген биз иштеп атпайбызбы, президентибиздин указы чыкпады беле, 8 миллионго чейин бошотуп салабыз депчи. Ошо ишке ашса, мисалы 8 миллионго чейин жана жеке ишкерлер бир дагы салык төлөбөйт өзүнүн жумушунданчы, бул жеке ишкерликтинен. Ошондо деле бирок кассалык аппаратты колдонуп туруш керек да. Төлөбөсө дагы колдонот. Төлөбөсө дагы төлөбөйбү, ал айырмасы жок. Бул деген жанагы биз азыр деген ачык фискалдык системаны түзүп атпайбызбы? Ошо жанагы импорттон баштап, киргенден баштап, конечный потребительге чейин ошонун баарын мындай ачык болсун депчи. Демек, жанагы көмүскөдө калган акчаларды чыгарыш керек. Көрсөтүш керек. Канча акча Кыргызстанга кирип атат, ал кайсы жергече жетти, кимдин колунда. Ошол нерсени ачыкка чыгаруу максатында кабыл алынды. Туура. Эми бул жерде Ынтымак мырза, дагы бир адилеттүүлүк үчүн бир тактоочу суроо да. Маселен, мен дордойдо сатуучумун, күндө 10 000 сомго соода кылам. А сиз күндө 100 000 сомго соода кыласыз. А мен 10 000 сомдон налог кассалык аппараттын эсебинен төлөйм, а сиз 100 000 сомдон төлөшүңүз керек. Бул адамдарды бирдей караганда адилеттүүлүк системасы эмеспи? Жок, бул жерде эми мындай да, азыр Кыргыз мамлекети, Кыргыз эли Кудайга шүгүр, азыр бардыгы азыр мынакей Самопашев деп коет, Самопашев койтуп бартабыз. Самопашев койтуп бартабыз. Бир жылы бул патенттин чыкканында 2008-жылы ошол жылдар бекитилген. Бул оптовый статус болчу. 2008-жылы Нурлан мырза, ал учурда деген дордойдун обороту бир канча эсе көп болчу. Азыр андай эмес. Анан азыркы учурда деген биз мынакей Самопашев койтуп бартабыз. Азыр мына границалар жабык учурда дагы пашевтар Кудай буйрса өнүгүп атат. Аз границалар ачыла турган болсо, жок дегенде ошондой бизге жагдайларды түзүп бере турган болсо, бизге деген ушундай бир нерселерди түзүп бериш керек да, буну кылаардан мурун ачыла турган болсо, мен ойлойм, мен өзүм чет мамлекеттен товар алып келем. Мен дагы пашевко өтөмүн деп ойлойм. Бизде анда албетте оборот көбөйөт. Бирок оборот көбөйгөндө азыркы оптом, орусча айтып берели, оптомдо деген, булар деген процентке отуруп атпайбы, пайызга. Оптомдо деген, мисалы, ал жерде деген бир канча 10 сом, 20 сом менен иштейбиз да. Мисалы, 8 миллионго соода кыла турган болсок, анын бардыгы тең прибыль болбойт да. Түшүнүп атасыздарбы? Анын бардыгы болбойт. Эмеси бунун пайдасы аз болот ал жердечи, мисалы. Канча аз болот, мисалы? Мисалы, эми ал жерде ойлойм, ал жерде отургандар мен так билбейм, ал Пашевта өзүм иштеген жокмун, бирок бизде дагы максат бар ошол жерге. Анткени бизде соода күндөн күнгө салкындап баратат. Азыр мисалы Кытайдан мына жакшы келбейт, Турцияныкы товары кымбат, ошол себептен биз дагы ошол өзүбүздүн жеке ишкерлердин Кыргызстандан чыга турган ушундай иштерге өтөбүз го деп атам да. Ушул жерде экөөңүзгө тең бир суроо да. Эгер сатуучунун товары өтпөй калса, ал кассадан өтпөгөндөн кийин төлөбөйт да эчтеке. Эчтеке төлөбөйт. Анда маселе эмнеде? Экөөңүздөгө тең суроо. Бул деген жана патент системасы, ошо айырмасы мындай да, патент иштедиби, иштеген жокпу, ошо убакыт бир мисалы бир ай калса, ошол эле мына айтып кеткендей 5000 алса, 5000 патент алса 5000ге. Ал деген аны карабайт да, иштедиби, иштеген жокпу, ал деген алат. Төлөш керек. А жана башка режимге иштеп, жана контролдук касса аппарат эметсе, анда бул деген по факту иштейт да. Бүгүн мындай выручка болдубу, ошонун эсепке алынат. Эртеси иштебей калдыбы, андан эчтеке выручка түшкөн жок. Соответственно, эми салык деле болбойт да андайчы. Ынтымак мырза, ушул жерде тактоо киргизип кетейин. Биз жана базарга барганда сатуучулардан сурадык да, соодагерлерден сураганда, алардын көпчүлүгүнүн жообу мындай жалпылап алганда соода болбосо биз кантип төлөйбүз, башка төлөмдөрүбүз дагы бар, башка патенттерибиз дагы бар, жумушчуларга акча төлөшүбүз керек деген жооптор болду да. Анан сиз соода кылбасаңыз, кассадан эчтеке өтпөйт да, төлөбөйсүңөр да, анда эмне үчүн тынчсызданып атасыздар? Бул эң туура суроо. Эми биздин ниетибизде мынакей мен айтып жатпаймынбы, азыр ошол Пашев дегендей азыр дагы бир ошол дордойдо дагы бир жеке бир
бир жерин сүйлөшүп атабыз, ошол жерде дагы ошондой пашив кылганга, аптойго өткөнгө. Анан бул жерде мындай да, мен азыр бир нерсени түшүнбөй турам да, ошол өкмөттүн чыгарганына салык бизнес менен орто бизнес менен кичи бизнести биз салыктан бошоттук депчи. Мага кызык болуп атат да. Сиздин Нурлан мырза, мынакей сиздин үйүңүздүн алдындагы кичинекей магазинде бир айда, бир жылда бул 8 миллион чыгат. Анткени азыр деген бардык нерселер кымбаттаган, көрүп атасыңар. Бүт бардык нерселер кымбат. Бирок бул 8 миллион биздин бир гана прибыль эсептесе бир жөн 8 миллиондук. Бул деген жөнөкөй эле көчөдөгү киоскада гез чыкпаган, саткандык эле чыкпаса, калган баарыныкы чыгат. Бирок 8 миллион киреше чыгат бир ай. Чыгат. Бирок анын бардыгы тең биздин прибыль эмес. Биз деген мисалы мен өзүм чет мамлекетте иштеген бир фирма менен иштейм. Ошого 37 000 долларым бар. Мынакей. Ошол боюнча мен булар ал вопростор каралган эмес. Азыр деле мына текшерип көрсөңүздөр, мен пандемиянын алдында бир канча $1000 алгам. Айына 102 000 сомдон төгүп келаттым. Ошондо деле ошол маселени толук бүтүрүп беришкен жок. Мынакей пенияны токтоткула деген ошол банктар менен дагы ошону бүтүрүп берген жок. Ошол учурда дагы биз төлөп аттык. Азыр эми аларды булар учетко алган эмес. Андан сырткары биз дагы Нурлан мырза, биз дагы мынакей ошол иштеп, биз дагы өнүгөйлү деп, биз дагы кичине жакшы машина айдап, биз дагы алды карай кадам чытайлы деген эмебиз бар. Бул болсо бизди азыркы учурдан кыса турган нерсе. Бул мыйзам элдин баарын жашыруу, башка амал ойлоп табууга алып келет. Бул жерде Нурлан мырза, соодагерлер да айтты, бул биздин чөнтөккө кол салып атат өкмөт депчи. Эми бир суроого жоопто, ошол сиздер 8 миллион сом кирешеси бар соодагердин салыгы монча пайызга көбөйөт деп атпайсыздарбы? Ошол 8 миллион сом таза киреше таба тургандыгын кантип эсептеп чыгасыздар? Мындай да, 8 миллион киреше эмес бул. 8 миллион оборот, Оборот. Жалпы түшкөн да. Кирешесин даякта санам, мисалы патентте андай жок да. Же башка режимде, мисалы бирликтүү салыкта аякта дагы ошо выручка деп коет, ошо түшкөн акчадан салык алынат да. А жалпы салык режиминде, мисалы жанагы пайдага салык бар да, ошо жанагы пайдасынан мисалы 10% болуп салык алынат да. Ал башка ар түрлүү режимдер бар да, салык кодексинде. Ошону салык төлөөчү өзү тандайт. Кайсы мен режимде иштейм. Мисалы бу бирликтүү салык иштейм десе, ошону өзү тандап, каттоодон өтүп, ошондой төлөй берет да. Оборотунан төлөйбү же пайдадан төлөйм десе, анда жалпы салык режимине кириш керек. Бирок аякка кирсе, аякта деген дагы кошумча дагы эме салыктар бар да. Сатуудан салык бар, кошумча нарк салык бар, ошондой болот да. Азыр айтып атпайбызбы, биз мына салыктан бошотууну даярбыз да. Мисалы азыр чакан бизнес болсо, жанагы 8 миллионго чейин обороту барларды, аларды салыктардан бошотобуз деп атабыз да. Бирок бир эле ошо жанагы ККМди эле колдонуп иштеп турса, ошо болду ошондой да. Түшүнүктүү. Бул жерде биз мына шаардын ичинде күндө жанагы дүкөндөргө киргенде кассалык аппараттар иштейт. Кадимкидей канча соода кылган жазылат да. Менин өзүм оюм бул жерде, эгер ошол кассалык аппарат үчүн банкрот болуп калса, ошолор банкрот болуп калмак да. Алар дагы айтышат, эгер дордой таатандагы соодагерлер үчүн кассалык аппарат жокко чыгарылса, биздики кала береби деген суроо жаралат. Алар менен сиздердин айырмаңыздар кандай? Туура суроо. Мынакей азыркы учурда Дордой базарында, мисалы азыркы учурда эч бир кандай киши жок. Биз ушул учурда баягы мындайча айтканда чогултканыбыз менен тамактанабыз. Мисалычы, азыркы учурда Дордойго барсаңар ит өлөт. Дордой суук. Бул бизде ушундай, биз деген азыркы кышкы учурда биз деген токтойбуз бардыгыбыз. Баарыбыз бир сере депрессия, кризис деп коет, ошондойлорго түшөбүз. Анан кайра биз эмне жазында соода кылып, ошон менен жан багып кетебиз. Сезондук менен жан багып кетебиз. Анан мага дагы мындай кызык болуп атат да, Нурлан мырза, мынакей мен сизге мындай сунуш айтат элем да. Орто бизнес деп атпайсызбы? Анан кичи бизнестерди бошоттук дейт. Ошолорго кайсы бизнес, кайсы тармактагылар кирет? Мен анда түшүнгөн жокмун да. Эгер биз орто бизнес же кичи бизнеске кирбей турган болсок. Чындап эле ошону кантип тактадыңыздар?
Бул деген салык кодексинде такталган. Салык кодексинин негизинде жанагы чакан бизнес деп коет. Ошо чакан бизнеске жанагы 8 миллион обороту, 8 миллионго чейин обороту ошолор болуп эсептелинет. Орто бизнес болсо 8 миллиондон 30 миллионго чейин. Ошолор кайсыл тармактар кирет? Ошол кызык болуп атат да. Мен ойлойм, биз Дордойдогу ар бир 14 чарчы квадрат метрде ар бир контейнерде тургандар, булар мен ойлойм биз өзүбүз кичи же орто бизнеске кирет болушубуз керек депчи. Анан эгер орто менен кичи мынакей президент өзү айтып атат, Садыр Нуркожоевич, биз бошоттук деп, ушуну кайра жарыя кылып, ушу менен мынакей эмитип мен түшүнгөн жокмун, анда буларга кимдер кирет? Жок, орто бизнес же жанагы чакан бизнес деп коюп атпайбызбы? Бирок аякта деген тармагы айырмасы жок. Бүт эле тармак кирет да. Бияктан оборот менен эле саналат. Кантип айырмаланат деп атпайбы? Ошо кантип айырмаланат дейт. Тармактар оборот менен айтып атат. Оборот менен эле айырмаланат. Мен анда сөзүңүзгө каралчу. Мына айтып атпаймынбы? Жана сиз патент менен иштейсиз да, туурабы? Патент деген ошо деген чакан бизнес болуп калат да. Анткени патентте өзүнүн порогу бар. 8 миллион деген. 8 миллион болсо 8 миллионго чейинки да. Ошондо чакан бизнес болуп калат да. 8 миллиондон ашсаңар патент менен иштей албайсыңар. Аны деген башка салык режимдерге жана өйдө айтып кеткендей, башка режимдер өтүш керек болот да. Мен сиз менен иштешүүгө даярмын. Эгер мынакей орто сөзүңүзгө каралчу, кечиресиз. Эгер орто бизнес мынакей морекил тармак керек же бул бирөөнү атап берсеңиз, мен сиз менен ошол убакыт бөлүп ошолордука кандай болот экен атайын барып анализ жүргүзүүгө даярмын. Мен ойлойм, орто бизнес менен средний бизнес деген анда бул туура эмес иштелип, туура эмес эсептелип чыккан. Анткени бир да тармакты азыркы учурда мынакей бир да салык кызматкерлери айтпай атат, айта албай атат. Кайсыл ким анда көчөдө туруп столдун үстүндө туруп семечке саткандар эле болбосо, анда калганыбыздын баардыгы кирип калабыз. Ыктыярдуу патент менен иштеп аткандар бүт баары чакан бизнес болуп эсептелинет. Баары. Анткени ал деген 8 миллионго чейин. Кайсы тармакта болбосо, жанагы Дордойдо сатып атабы, же болсо жанагы боз үйдө тамак жасап сатып атабы, айырмасы жок да. Ошо 8 миллионго чейин болсо, ошодо чакан бизнес болуп эсептелинет да. Ошолорго тиешелүү болот да. 8 миллионго чейинки жылдык тапкан акчасы, 8 миллиондон ашкандарга жанагындай атайын салык режимдери бар. Режимдери. Ага чейинкилер патент менен иштей бере ошондо? Патент менен иштейт, бирок деген патент менен иштегенде өзүнүн жанагы тизмеси бар да. Ошо тизмеде көрүлгөн да, жанагы сатуу болобу, же болсо тамак аш эмет жасайбы, ошондой тизмеси бар да, ошо ставкалар мененчи. Ушул жерде мына тактоо, азыр биз телевидениеде отурабыз. Биздин телеканалдар же болбосо ушул сыяктуу ишканалар кантип төлөйт? Патент менен иштейби же кандай болот? Жок, ыктыярдуу патентти бул деген жеке жакка эле ала алат да. Жеке жакка. Юридикалык жактан ала албайт. Алар деген жана башка салык режимдери менен иштейт да. Мисалы бирликтүү салык болобу, же болсо тиги азыркы учурда вот контракт деген бар, ар кандай салык режимдери бар да, ошолор менен иштейт да. Ыктыярдуу патент бул жеке жакка эле иштей алат. Бул жерде жана соодагерлер арасында сөз болду. Бизге жылуу жумшак шарт түзүп берсин, мамлекет тараптан колдоо болсун, мамлекет тараптан жардам болсун, андан кийин бир нерсе талап кылсын деген да сөздөр айтылды да. Сиздерге Ынтымак мырза, кандай жардам болсо, кандай колдоо болсо ушул салык режим менен иштегенге даярсыздар? Мен да бир жолу айтып кетейин, ошол кайра эле ушуну айтып атам. Мен азыр бул суроого жооп бериш үчүн мен деген толук түшүнбөй атам, тааныштыруу болгон жок. Мен өзүм таанышышым керек эле. Мен анткени өзүмдүн өтмөгүмдө мен өзүм старший болуп иштейм. Ошол бир канча алдымда 150дөй адамдын үстүндөмүн да. Анан мен таанышпагандан кийин калган элдер таанышпай, элдер кантип жооп берерин билбей атат, эмне болуп атат билбей атат. Бирок эл менен кеңешпей туруп бул мыйзамдарды кабыл алганы, биз эмнеге төлөп атабыз, кандай жол менен баратабыз, биз эч түшүнүксүз болуп атабыз. Азыр мына Токмокто чыкты, алар эмне деп чыкты, алар бир жерин билип алыптыр. Биринчи штраф контрольный закуп деп коет, биринчи штраф 23 000 экен, анан 65 000 болот. Мен бирок окуган жокмун. Берки татандагылар айтып атат, ушуларга штрафтар кандай болот, соттолобуз, эмне сразу соттолобуз деп атасыңар, тиги деп. Мен бирок ойлойм, бул иш эгер төлөбөй турган болсо, акыры сот иштерине барат. Булар деген кандайдыр бир банктык жанагы виза
шоттор менен бекитилет болуш керек деп ойлойм. Анан бул эч бир биз менен кеңешпей туруп эле, мисалы биз иштеп аткан жерге эле мындай өзүлөр мыйзам түзүп койду, анан ал жер кандай экен биз таанышкан жокпуз. Нааразычылыктын бири ушундан келип чыгып атат. Түшүнүктүү. Ынтымак мырза, түшүнүктүү. Нурлан мырза, эмне үчүн ошол мыйзамдын мазмунун элге жеткирбедиңиздер? Биз Дордойго барганда көпчүлүгү ал аппарат эмне экенин түшүнбөгөндөр чыкты. Кошулуп эле дүрбөлөңгө болуп кошуп чыгып аткандар бар. Эмне үчүн түшүндүрбөдүңүздөр? Ошон үчүн мен башында айтып кетпедим беле. Келен убакыт берели, 4 минут убакыт сизге. Ошо башында айтып кетпедим беле, мына салык кодексинде 109 берене бар. Ал 12 жылдан ашык иштеп келатат. Ошонун негизинде контролдук кассалык аппараттарды колдонуш керек деп турат да. Соода жүрүп турсачы. Ал деген мына 2009 жылдан баштап иштеп келатат. Муну байтаптын ашырганы ушу жанагы айтып атпаймынбы, жаңы стандарттар кирди былтыр, 2020 жылы. Жана экиге бөлүнүп, виртуальный, программный жана аппаратный ККМ деп коет, ошолор кирди да. Ошондон баштап бул маалыматтарды биз берип аттык да, круглый стол дагы өткөрүп аттык, жолугушуу дагы болуп атты. Мына биякта Дордойдун ассоциациясы бар да, ассоциация рынков депчи, ошолор менен дагы жолугуп түшүндүрүү бүт баары болгон да, башынан бери эле. Анда эмнеге түшүнбөй атышат? Биз деген азыр кабары жок экен, чындыгында кабары жок экен. Азыр мындай болуп атпайбы, азыр деген өтө көп маалымат болуп атат, ошонун арасынан жолуп кетет да. Анткени деген айтып атпаймынбы, 20 жылы башталып, ошо жана график киргенде, ушундай эки түрдүү аппараттар киргенде, ошондой биз деген жумуш жүргүзгөнбүз да, ошо жеткирүү боюнчачы. Бирок деген тилекке каршы ушундай болуп калат экен да, ошо баарына жетпейт же кандай. Нурлан мырза, сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, мынакей өзүңүз мына сиз да күбө болуп келдиңиз, базарга бирөөнүн да маалыматы жок, бирок мен айтат элем Нурлан мырза, эгер ошол ишти чогуу алып бара турган болсок, сиздердин дагы өкмөттүн да казынасы, биздин да казына толо тургандай бир чогуу биргелешип ишке бара турган болсок, балким мындай жагдайлар жаралбайт эле. Биз каршы эмеспиз, ККМге балким азыркы учурда каршыбыз, бирок кандайдыр бир учурда келет болушубуз керек бугачы. Буга келет болуш керек. Биз азыр эч бир ушу салык инспекциясы эч бир түшүндүрүү иштерин жүргүзө алган жок. Ошол себептен ушундай көп түшүнбөстүктөр болуп атат. Анан эгер биз менен кеңешпей туруп, ал ишти биз алып бараткандан кийин, ошол сооданы биз кылып аткандан кийин, биз менен кеңешпей, иштешпей туруп бул ишке баргандары, мен ойлойм, булар одоно биздин акыбызды кандай бир жеп алган сыяктуу. Нурлан мырза, бул жумушту жүргүзбөйт деген кичине туура эмес болуп атат. Анткени айтып атпаймынбы, мисалы биздин официалдуу сайтты көрсөңөр, ошол жакта бүт маалыматтар бар да. Ошол жакка кирген жаңылыктар башка жанагы телевидение, газет аркылуу ошолорго жиберилет да. Ошону өзүңөр деле карап көрсөңөр болот, текшерипчи. Ошо 20 жылдан баштап канча жолу ушу жаңы стандарттуу система бу ККМ боюнча канча маалымат берилген. Андан тышкары мына биздин даярыбыз, келиңиз, тиги пресс-служба менен иштеп баарын көтөрөлүк, канча ушу маалымат болду да. Бул жумуш бизде биринчиде турат да, ошо жеткирүү боюнча. Ушуну тактап кетели. Ал кассалык аппараттар кантип иштейт базарда? Маселен, бир контейнерде отуруп алма сатып аткан бир соодагер дейлик. Кантип иштейт ал? Ал соодагерге канчадан сатасыздар же бекер бересиздерби? Кандай болот ошо? Азыркы учурда мынакей бул Кыргызстан боюнча 29 миңден ашык ККМ колдонуп атат. Азыр болсо мына бизде реестр бар, ККМдин ар түрлүү моделдери бекитилген да. Ошонун ичинде аппараттык ККМдер жана программдык ККМдер. Бул программдык ККМди жанагы эмеде тиркеме катары эле көчүрүп алса болот да. Телефонго же планшетке же компьютерге көчүрүп алып, ал деген бекер да, бекер. Андан тышкары мына биз тиги Россия тараптан азыр жаңы пилот режиминден жаңы ККМдерди алып келген, ошону дагы таркатып берип атат, бекер да. Андан тышкары программдык ККМдерди дагы биз дагы беребиз, бекер беребиз да. Бизден тышкары мына 3 банк, алар дагы ошо
жаңы ККМдерди алып келип азыр деген бекер берип атат да. Бекер берет, бекер коюлат. Демек, Кыргызстанда канча базар болсо, ошол жерде иштеп аткандардын баарына бекер берилет, Бекер берилет, андан тышкары бекерден да мисалы аппаратный ККМ алса да, андан жанагы центр тех обслуживание бар, алардан өзүлөр дагы сатып алса болот да. Чоң рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер Түз эфирде Ачык айкын программасын көрдүңүздөр. Бүгүн биз кассалык машинага болгон каршылык деген теманын тегерегинде кеңири талкуу кылдык. Бизде конокто мамлекеттик саалык кызматынын төрагасынын орун басары Нурлан Умтолов, ошондой эле Бишкек шаарынын тургуну Ынтымак Бейшенбек уулу болду. Урматтуу коноктор, берүүнү мен Исмат Ибрагим алып бардым. Саламатта туруңуздар.